Ардактуу көрүүчүлөр, мына айтылган убакыт сааттардагы келип жетти. Бактылуу күндөр эмес, бактылуу мүнөттөр болот дегенде, мына ошентип куттуу студиябызга элибизге аттын кашкасындай таанымал элдин кызматында, маданият чөйрөсүндө мына көп жылдан бери жүргөн биздин эмгек сиңирген артисттерибиз баш болуп, мына маданияттын мыкты кызматкерлери менен биргеликте, ошондой эле жаш мына өсүп келаткан Азиза кызыбыз менен биргеликте бүгүн жакшы эфир кылабыз деген жакшы үмүт тилекте турган кезибиз. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Чогуу болсун, бирге болсун. Кандайсыздар? Жакшы келдиңиздерби? Жакшы, рахмат. Көргөн көзүмө ишенбей турган кезим, сиздерди жакындан көрүп аябай толкунданып турган жайым бар. Да бир жолу куш келипсиздер дейли. Ана мына сиздер менен биргеликте жакында эле кымбат эжемдин концертин ийгиликтүү өткөрүп, андан бери деле жолуга элек экенбиз. Мына күн буйруп бул таңда сиздер менен биргеликте жана өзгөчөсү 1 мартта жолугуп атабыз, жаздын алгачкы күнүндө, алгачкы таңында, сиздер менен биргеликте. Эми сөз башынан болсун деп бул жактан мына Жупар Кожокеева эжекебиз кантсе дагы акын эмеспи? Мына Ак Суу элинен чыккан акыныбыз бар. Айтылуу Майра Керим кызынын окуучусу деп билебиз сизди. Мына комузуңузду колго алып, жалпы элге учурашып, саламдашып, амандашып, анан кимдер келди кошо кетиңиз. Рахмат. Ак калпак элдин кызымын, амандашып алайын. Касиеттүү көлүмдү саламдашып алайын. Улуу журттун кыздарыбыз учурашып алалы. Салттуу элдин кыздарыбыз арбаңыздар агайын. Өзүң айтып өткөндөй жаздын бир күнүндө, жаз мезгилиң алырас мезгилдердин энеси. Жаз мезгилиң өзгөчө жылат жашоо кемеси. Бүрдөгөн мына бүчүрлөп дыйкандар алат кетменин. Акындар мынан ыр жазат, алоолоп ачып дептерин. Бүгүн өзгөчө мына күн болду, отурушат маңдайда. Кымбатта эжем кымбаттуу сөз салайын таңдайга. Жакында бердик концертин, отчеттук деп аталыш. Ал рас мынан эжеке бул эл журтуңдан баталыш. Көккөй кошконсуң не бак жылдызың, өзүндөй болду уул кызың. Концертиңе келишти алтудуан кыргызым, өчпөсүн эжең өчпөсүн түбөлүккө жылдызың. Жетинин бири Кыдыр дейт, 7 жылдык тарых бар. Мырзайым деген аталыш бийчи тоо аныгал. Азиза сиңдим жетектейт, күн нурундай жарыгал. Кызматын кылдың элине, кызыңарды кабыл ал. Айтайын сөздүң заттап, акындар айтат кыраттап. Бекзаттай мына мыктың уул, көл таңына буйурсак, чакырдың биздин заттап. Ишиңде болсун ийгилик, бу жаш болсоң да билгилик. Андыктан айтып өтөйүн,
барыңыздарга рахмат. Ай баракелди. Үркүрөгөн кол чабуулар. Жыпар Кожокеева жекебиз маданияттын мыкты кызматкери. Биздин сыймыгыбыз. Эми жалпы көрүүчүлөрүбүзгө биз тааныштырып коелу. Дагы атап тактап эмгектерин айтып дегенде, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Ошондой эле мына маданиятта өз ордун тапкан учурда Боз Салкын элдик ырби ансамблинин солисти болуп эмгектенип келе жатат. Ошондой эле Каракол шаарында маданият үйүндө дагы солист болуп эмгектенип келе жатат. Деги койчу, көп кырдуу талант Кымбат Азизова. Отургөн болчу. Ошондой эле мына эжекебиздин кызы Мырзайым бийчилер тобунун жетекчиси келип олтурат. Азиза Талайбекова мына ортодо суйкайган сулуубуз. Жана ошондой эле өзүңүздөр жакшы билгенде эле азыр ырга салып баарыбызды төгүп берген Жыпар Кожокеева эжекебиз. Мына ушундай. Баарын эле төкпөй чечпей айттымбы? Эчтеке калган жокпу деги. Эми сөздүн жүрүшүндө дагы өзүңүздөр толуктап отурасыздар. Баягы өткөн жыл эмнеси менен ийгиликтүү болду сиздер үчүн, кыш кандай өттү дегендей, ошонун баарын эми буюрса сөздүн жүрүшүндө улантабыз. Кымбатчы, куш келипсиз дагы бир жолу. Рахмат. Чыгармачылык дүйнөдөн бир кеп салыңыз. Концерт кандай өттү, отчетту бердиңиз? Ооба, бердик, Кудайым буйрса. Ошо тилегиме жетип, бул жыл жыйынтыгы менен ошо эмгек сиңирген артистин алып, анан ошо жогорку наамды алгандан кийин ошо журтчулугума кыргыз элиме бир өзүмдүн отчетумду берейин. Кымбат ким, 35 жылда эмнеге жетишти, сахнадагы баягы өмүрүмдү кичине да болсо ошо эл журтума тартуулап өзүмдүн эмгегимди. Бул эми чет эле да, чет оюлбай калды десем да болот. Ошо чыгармачылык отчетумду берип, андан сырткары ошо Каракол шаарына 7 жыл болду. Мырзайым би студиясын ачып, ошо кызыма уюштуруп берген. Өзүңүз түптөгөнсүз, Өзүм түптөп, анан ошо кызыма өткөрүп берип, ошо кыз азыр бийлердин баарын өзү коет, өзү жетектейт. Анан ошонун дагы биротоло тушо кесүү концерти болду десем туура болот болуш керек. Ошонан оюмдагыдай болду концертим. Элим келип берди, кыргыз журтчулугум абдан ыраазымын. Ушул жерден да айтып коеюн, бар болуңуздар, менин өнөрүмдү баалап келген ар бириңиздерге таазим кылам башын дейт. Далбай дагы эле эмгектенербиз деп сөз берип кеттим. Жакшы. Анан эмгек сиңирген наамды алдыңыз. Жоопкерчилиги кандай экен? Ошондон кеп салыңыз. Бул эми билбейм башкалар кандай болот. Мен кенедей бир 2 барак кагаз, ыраазычылык кагаз алсам дагы эми ушуну актасам экен дейм да. Канча даңк болсо ошончо жүк да. Баягы чаңаракта эле чалкалап мен эмгек сиңирген артистмин деп жатып калгандан Кудай сактасын. Андай адамдар деле бар болуш керек, бирок мага канча мактоо, канча ыраазычылык, канча сый көргөзсө мен да ошону кайра жооп бергенге аракет кылам. Бул кайра сизге мотивация берсе керек, Ооба, бул мага биринчиден стимул өзүмө, ишиме, бирок ошончолук жүк, ошончолук жоопкерчилик. Буюрса эми Кымбат эжебизден дагы алдыда мындай жаңы өзгөчө чыгармаларды күтөт болушубуз керек. Өзү ырдайт, мына бийчилер тобу бар. Ал жакта менен биргеликте жакшы бир клиптерден тартып, буюрса алдыда. Чейин ошо чыгармачылыкта баягы өзүм жеке чыгармачылык менен эле алектене берип, анан шоу бизнеске деле аралашып кетип, өз көмөчүмө гүл тарта берсем, Кымбат Азизова башка жерде жүрмөк да, тияктачы жылдыз болуп. Анан мен жалпы коллективди тандап, анан ошол жерден кетпей, баягы жетекчиликтин дагы ишеничин актайын дедим биринчиден. Анан ошол эмгегимдин акыбети кайтып, ушундай үзүрүлүү жакшы бир сыйлыкка ээ болуп калдым, Кудайымдын буйругу менен. Ошонан мен ошол сыйлыкка көргөзгөн жетекчиликке да рахмат, райондук администрацияга, биздин облусубузга, анан жогорку кеңешке дегендей, министерствобузга, ошо жалпы ошо бир кенедей кыздын эмгегин баалап, ошол кезге мени ушундай толкундантып, бактылуу болуп тургандарына рахмат айтып да. Мындай мына көл элинде эле, көл өрөөнүндө эле көп жылдан бери эмгек кылып маданияткачы. Анан ушул көп жылдан бери эмгек кылып
ден соолук болсун. Эчтеке эмес. Жандуу эфир болгон жакшы болот. Жасалгадан алыс бололук. Оюнду да жоготуп атпайбы? Көп жылдан бери эмгек. Көп жылдан бери эмгек кылып жүргөндөр көп азыр ушул даражасы көтөрүлө албай, ушул бир бизди да карап койсо болот эле, маданият тармагы депчи. Анан алардын көзү тиз болсун деп коелу эми. Буйрса. Баарыбыз эле маданият тармагын аркалап жүрөбүз. Баарыбыз эмгек кылып атабыз. Бирок ошондо дагы кыйынчылыкта, тоскоолдукта баягы бир элестеткиле, бир чытырман токойдо алдыда бирөө жол салат да. Анан кайсы жерде болосун мен биринчи кетем да. Оорбу, үшүйүмбү, белчеден карбы, тоо ташта дагы, анан ошонун баарын жаратканда көрүп туруп ыраалайт экен да. Жылуу жумшак жерди да тандагандар бар. Маданият тармагында иштеп, анан мен мындай жылуураак отурайын, мен мындай эле жерде көрүнүп коеюн дегендерчи. Анан мен ошо өзүмдү аябайм да. Иш үчүн өзүмдү болгонун берем да. Баягы айтат го, дайыма татаал жолдо жүр, башкалар туурай албагандай депчи. Татаал жолдо. Жакшы, макыбет кайтып атат, буйрса. Алла шүгүр, Кудайга шүгүр. Анан улуулап келели, Чапар эжебизге кеп кезегин берели. Майга сүткө да койчу. Жаңышкан этке демекчи. Рахмат ушул атайын эртең менен эфирге чакырып, эл алдына алып чыгып атканыңыздарга. Мен эмне демекчимин, ушул баягы бир чети Кымбат Азизова деген ысым менен, адам менен, өнөрлүү адам, жөн адам эмес, замандаш болгонума, кесиптеш болгонума, андан тышкары үлгү бере турган ыр жагынан деп коем. Баягы устаттардын бири десем жаңылбайм. Бул ишине карап түзөлөбүз баарыбыз. Ушул ишин артында ээрчи ырдай сөзүн ачыгы. Өзү айткандай, мындай аябай өзү энергичный, жумуш дегенде эт бетине кеткен ак деп, так деп жүргөн мыкты кайымдардын бири. Ушу көлөрөндө. Мен аябай сыймыктанам, бирок мактай бербейин, мактанып жүрөм негизи. Анан концерт негизги жогорку деңгээлде өттү. Абдан эл биз баягы айрыкча көрөлү ушундай кээде бир маданиятка кайдыгер мамиле кылгандай сезиле берет бизгечи. Бирок ушунчалык эжени урматтаган адамдар көп экен. Баалаган адамдар, ырын жан дили менен сүйүп уккан көрөрмандарыбыз көп экен. Абдан зал жакшы толуп берди. Жакшы күч кубат алды. Ошондон бери жеңилирээк кийинип жүрөт өзү. Баягы ашыкташып элден кубат алып. Ошону менен бирге мына өзү түптөп кеткен Мырзайым тобу дагы мынакей Айза деген да биздин мыкты сулуу элге кызмат кылып, жаштайынан ушул эжекем өзү айткандай боюнда бар кезинде эле кызмат кылып баштаган, чыга электе эле дегендей. Жакшы жетектеп, жакшы бийлерин коюп берди. Биз эми баягы эл менен көп аралашып калгандыктан сурайт да, аябай сонун экен, костюмдар сонун экен, бийчи кыздар татынакай экен, жакшы бийлер иштелип чыгыптыр деп десе биз да кубанып калабыз аябай. Анан чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эң башкысы ден соолугуңуздар болсун. Дагы алдыда кандай пландар болсо, ошону дагы ашырганга аракет кылыңыздар. Булай берсе баягы атанын жолун жолдоп, эненин изин издегендер дегендей. Бул концертинде дагы бир жаңылык ошо неберелерине чейин ырдап чыккан дагы элди таң калтырды. Анан элдер деген мына уулу бизде Бос Салкын элдик ырбий ансамблинде да кызмат кылат, жакшы бийлейт, жакшы ырдайт. Ал жигиттин дагы балдары да жакшы ырдап, мынакей эл алдында көрүнчүлөр кесилип калды десек жаңылышпайбыз. Династия болуп калат экен да сиздерде. Династия болуп калды. Бул негизи Чапар кечирип кой, сөзүңдү бөлөйүн. Мен ушу балдарымды чыгармачылыктан алыс эле тарбиялайын дегем да. Кызымды да башка окуудан окуттум. Экөөнүн тең жогорку билимдери бар, 2ден дипломдору бар. Бирок келип эле ушу чыгармачылыкка кетип калды да. Кандай десем, мен өзүм баламды же кызымды бийлетип ырдатып бербеши деген жокмун. Баягы бийчи жетишпей калат. Ырчы жетишпей калат жумушта. Анан мен баягы ап кел балаңды, ап кел кызыңды деп атып, Жинагүл Орузгазиевна кызымды алып келдирди. Кенедей кезинде эле бийчи кылып. Өзүңүз каалаган эмессиз башында. Мен ошо балдарымды такыр эле башка тармакта иштесин деп. Анткени чыгармачылык, өнөр жолу аябай татаал болот да. Бирде өдө болот, бир дылдый болот, аны көтөрө билиш керек дегендей. Анан уулумду дагы ошо бийчи жетпей калып эле алып келген, бирок ал да өнөрлүү жигит өзү. Анан айта турбайбы, мынакей Чапар 4 бала болду, Кудайга шүгүр. 4 неберенин бактысына бөлөнүп эле мен ошентип жүрөм. Анан эми бул Чапарга да рахмат, баягы жандоочу кийик аттырат болуп ушул адамдар
мага жанымда баягы жандооч болуп, сүрөөн болуп, жалгыз аттан дүбүрт чыкпайт дейт эмес. Мынакей менин жанымда ушул адамдар сүрөөнчү болушуп, жанымда турушат. Анан чын жүрөгүмдөн ушул жерден да айта кетейин. Виртуальный, визуальный кабыл тилектим бар, кабыл дейт. Ошо Жипардагы ошо эмгек сиңирген артиси, же болбосо эл артиси деген чоң даражадагы сыйлыкка, ошо наамга татыктуу болсо экен деп тилейм. Кудай буйрса. Өткөндө айтып атпаймынбы, ай сен дагы чыгармачылык кечеңди берели. Кел, анткени бул кыздардан биринчи чыккан акын кыздарыбыздын бири да. Мария эжебиздин шакирти. Ооба, акын деп калдык, эми Жипар эже сизге токтололук. Анан кийинки маалдарда эмнегедир ушул акындык өнөрдү көп алып жүрбөй атасыз чынында. Анан мунун себеби эмнеде болуп атат? Ооба, көп ушундай суроолорду берет. Ортодон көпкө чын эле тыныгуу мезгил болуп калды. Бул да бир кандайдыр себептер менен, турмуштук себептер менен. Анан мен өзүм Бишкекте турганда байма-бай чыгып турчу элек, бул Караколго келгенде кичине ал жак чакырып калса шартым болуп калат, болбой калат экен. Балким бул жакта атаандаш жокпу? Кандай болуп атат? Ошондой да болуш керек, атаандашта. Астын бул жерде школа жок, атаандаш жок дегенде анан баягы күнүмдүк кызыкчылыкка байланыштуу эле тойлорго чыгып кетип калып атабыз. Бирок ал да жакшы нерсе. Анан Кудай буйрса мына өткөн жылды 2023 жылы жакшы жыйынтыктадым деп ойлойм өзүмдүн чыгармачылыгымда. Себеп дегенде ушул эне тил элдин туткасы деген чоң концертте, айтыш концертинде, ушул опера балетте ошол жакта бирге биз менен бирге болгон замандаш болуп чыккан акындар менен биргеликте жакшы айтыш концертке катышып келдим. Ал жерде көп эфирлерге эл сагынып калган экен, көп чакырууларда болдум. Бул жакта да рахмат, бул өзүбүздүн дагы аймактык телевидениядагы, ал жактан улуттук телевидение баарына тең байма-бай катышып келдик. Эми баягы элге да сөз берип, өзүмө дагы жан дүйнөмө да сөз берип атам. Кудай буйрса, ушул жылдын мынакей башталышында жакшы ийгиликтер, жакшы кымбат жекем айткандай, аны да ойлонуп атабыз чыгармачылык кечээни концертте да. Анан Бишкек шаарындагы Манас кинотеатрында эмгектенип аткан, улуттук театрында, ошол театрында эмгектенип аткан акындар менен мындай байланышып иштешип келесизби алар менен? Ал жакта да иштейм мен. Ал жакта дагы ушу бир аз ставка менен деп коет, региондук болуп, ал жакта ошо биринчилерден болуп кабыл алынганбыз биз. Жакшы. Эң алгач түптөлгөн кезде эле ошол түптөөчүлөрдүн бирибиз деп айта алабыз. Себеп дегенде ошол эң алгач айтыш фондко барган акындардын баардыгы мына ушу Амантай байке баштаган жоонто азыр мына ошол жактабыз. Эми буйрса өзүңүздүн баягы кымбат эжебиз айтып калбадыбы, жеке концертиңди берсең буйрса деп чалдыда. Анан эми сизден бир шедеврлерди күтөбүз алдыда. Ошол акындын баарын алып келип, жеке концертиңизди тартууласаңыз, буйрса колдон буттан алганга биз эле турабыз бул жакта. Эми буйрса 24-жылдын күз айынын сентябрдын 15-и буйрса концерт берсеңиз. Ой, айтканыңыз. Аябай ойлонуп калдыңыз. Датасын да коюп берди. Баркен кенен. Анан кымбат эже, кайсы бир белгилүү тамада айтат: мен ушул бүгүнкү күндө узатып аткан, турмушка узатып аткан мына 86-чы кызды узатып атам турмушка деди да. Тамада да. Анан сиз көбүнчө баягы тойлордо жар-жар айтып жүрөсүз. Канча жол жар-жар айттыңыз? Эми чынын айтсам санаган жокмун. 2009-дан бери өзүңөр эсептеп көргүлө. Алгач Каракол шаарына ошо доктор Бай деген мыкты тамада агабыз бар эле, көзөтүп кетти. Ошол киши алып келген. Биз Токмокто тойдо жүрсөк анан ошо жар-жар айт деп мени кыйнап атпайбы. Ал кезде мындай ырдай өздөй эле барганбыз. Жар-жар анча чыга элек болчу. Айчүрөк Иманалиева менен Динара Акулова эле мындай эле киргизбей эле ошо ырдаган уккам. Эмеденчи радиодон. Кызыгып калдыңыз? Жок, кызыкпайм да. Минтип эле угуп жүрөм, жар-жарды угуп жүрөм. Анан ошо Токмокко тойго барсак анан кымбат бергелчи деп тиги докага чалып чыкыртпай 3 мүнөт калды тойго. Чыксам эле азыр 3 жолу бияка жүгүнтөсүң, жаштарды 3 жолу бияка жүгүнтөсүң, жар-жар ырдап кирди атпайбы. Анан Ямаха менен мындай да жазылган азыркыдай жеңил-желп оокат жок. Эсиме алып калып турам, ой мен аны билбейм, мен антип ырдай билбейм десем да болбойт. Текстин да билбейсиз да? Текстин да бир куплет элептеп билем, бири-эки куплет деле. Анан такыр болбой койду. Эми ал киши ушундай көкпет киши болчу, айтканын жасатчу. Анан келдим, тиги Нурбек деген мыкты музыкант жигитибиз бар, ал ошо Ямаха чертет. Анан ай ушинтип окуга мени кыйнап атат, эмне кылам десем, кайсы тональностьтон дейт. Ай додон эле чертип көрчү деп анан сход эле ошол жерден эле даярданбай этпей туруп анан жар-жарды киргизип эле
бир бияка 4 жолу, бияка 4 жолу жүгүнтүп эле анан 2 куплет менен киргизип койдум. Караколго келген сайын ошо доко анан тойлордо аябай көп алып барчу да кишичи. Кудайдын куттугуна той алып барчу. Бир айда өзү айткандай кээде 3-4 жолу алып берүүчү да 34 жолучу анан. Баягы номуруңуз өтүп кетти. Анан ошентип анан жар-жарда айтып калдык. Андан кийин анан мына башталды да. Ошо 2009 болчу ошол жыл. Мына ушул күнгө чейин айтып келатабыз, Кудайым буйрса. Ошо элдин баарына жайылды. Бүт жер айта баштады, Бишкекти айта баштады. Ошентип анан жар-жардын энеси болуп калдым да коюнчу. Жакшы, буйрса. Бирок азыр ал кезде баягы салт деп көргөзсөк азыр шабашка болуп калбады. Жар-жарды каалаган айтат. Баягы үнү барбы жокпу, кылса эле жар-жар айтып эле акча таап калбады. Эми мына биз тамадалар деле биз үчүн деле сыймык. Эл алдында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти десек, сонун угулат жалпы элге. Анан бул жактан биз Азиза кызыбызга суроо берелик. Азиза, иштериңер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Кутман таңыңыздар менен, урматтуу калкым. Кирип келе жаткан жаз майраңыздар менен. Ошол мырзайымды биз ачканыбызга 7 жыл болду. Жакында эле мырзайымдын тушоо кесүү концертин берип алдык. Мамам менен бирге. Бул бийди ушунчалык жакшы көргөндүктөн баары деле ушул тармакка тартып кетти десем болот. Негизи өзүм Касым Тыныстамов атындагы университетинде туризм факультетин бүткөнмүн. Ошол окуу жайда окуп жүргөндө 2-курсумда бий ачтык. Мырзайым бийчилер тобун ачкандан кийин кайра Бүбүсара Бейшеналиева университетине тапшырганга туура келди. Бирок эч качан өкүнбөйм. Негизи азыркы жаштарга айтып кетерим, өзүңөр кайсы тармакка, кайсы жерге талантыңар болсо, ошол жерди тандагыла демекчимин. Ошол хореография окуусун окуп жатканда ар бир күнүм майрамдагыдай барчумун да. Быйыл буюрса бүттүм, дипломумду алдым. Былтыр бүттүм. Былтыр бүттүм, ооба. 2023 бүттүм. Мырзайым менен биз көптөгөн конкурстарда баш байгелерди уттук, международный конкурстарда лауреат болдук. Эң негизгисин айта кетсем, 2022 жылы көчмөндөр 4-оюнунда Кыргызстандан 150 бийчи, мыкты бийчилер тандап кеткен. Анын арасында биз дагы Мырзайым да кошулдук. Өтө чоң сыймык биз үчүн. Кудайым буйрса ушул жыл ушундай жакшы жетишти да, жакшы жетишкен. Анан жанагы бийлердин баарын өзү коет. Бүт бийлердин баарын бирөөнө копировать этпейт, өзү коет, өзү ойлонуп таап. Бул кадимкидей түш көрөт бий коердочу. Ошо музыкасын ошондой бир мен баламды бөөдө эле кыйнап турам, башка тармакка окутупчу. Анан өзү айткандай, мен Бейшеналиевада майрамга барып окуп, майрамдагыдай депчи окусун. Анан ойлоп атпайм, балдарга чын эле чектеш керек экен. Бул анткени мен 8,5 айына чейин боюндарда бийлечүмүн, босалгын элдер биясым. Өзүңүз эле башында үйрөткөн турбайсызбы? Анан ичке өткөн экен, анан өнөр жолу деген баары эле бул жеңил желпи окат эмес, бул бир жараткандан берилген чоң касиет деп ойлойм. Азиза, анан топто канча бийчи бар? Жалаң эле кыздарбы же жигиттер да барбы? Биздин Мырзайым бийчилер тобунда башында жигиттер да бар болчу. Ошого байланыштуу Мырза Айым деп негизи ушундай ачканбыз да. Анан балдар билесиздер чоңоет. Биздин бул Караколдо көп эркек балдар бийге мындай тартып мындай эме да, эркек балдар көп уялып турушат да бийденчи. Бишкекте жакшы өздөштүрүлүшкөн да, эркектин баары бийге келет. Себебинде де иликтеп чыгыш керек экен, Биздин группада 50дөн ашык кыздар көбүнчө. Кыздарыбыз бар, 2-3 балабыз бар, кичинекей алар. Кудайым буйрса, алдыда дагы эркек балдарды топтоп, жакшы дуэт, жакында кыз эркек бийлерди алып чыкканга аракет кылабыз. Ар бир чыгармачыл адам жыл жаңыраарда ойлонот го. Бул жылы мен бул нерсени кылышым керек депчи. Пландар көп болуш керек буюрса алдыда, Алдыда пландар көп. Пландарыбыз өтө көп. Буюрса ушул жылы дагы көчмөндөр оюну Казакстанда өтмөкчү. Ошол жерге барганга да аракет кылабыз. Алдыда дагы көп пландарыбыз бар. Буну азырынча айтпай коюп турайын. Элге мындай кызыктуу болуп турсун, сырдуу болуп турсун. Анан кымбат эже, эми мына комуз дагы күтүп калды, жалпы көрүүчүлөр дагы күтүп калды дегендей бир таңкы маанай жараталы, сиздин үнүңүздү угалы. Азыр жалпы көрүүчүлөр олтуруп алып, ырчылар ырдаса дагы жакшы болмок
деп ачышса керек. Алыстан ук жанына келсең бир киши дейт да, могу жерде отурганыбыз керек болсо сиздер дагы ар бирибиздин өзүбүздүн бир жараткан берген дараметибиз бар. Ошол ишти аркылап келатабыз, эл журтка кызмат кылып келатабыз жан дүйнөбүз менен. Анан мен өтө мекенимди аябай сүйөм. Баарыбыз эле сүйөт болушубуз керек, бирок мен ошо жалаң мекен ырларын, насаат, акыл айткан ырларды жакшы көрөм. Анан ошондой бир чыгарма бар, ошо Саламат эжебиз ырдап жүрөт, Саламат Садыкова эжекебиз. Ошо калкка каалоо деген чыгарманы аткарып берген. Жакшы болот анда. Bölünböy bir jеңден кол бир жакадан баш чыгар. Туш тарапка бөлүнбөй бир жеңден кол бир жакадан баш чыгар. Жылдар сиңип калган сезимге куру керек чыгар кезинде жаңы гана өсүп жаткан өлкөбүз өз балаңдай дайым турсун эсиңде. Жакшылар эл багаган эл сыйлаган башчылар ыдыранды туш тарапка бөлүнбөй бир жеңден кол бир жакадан баш чыгар. Менен иш менен бир жеңден кол бир жакадан баш чыгар. Бир жеңден кол бир жакадан баш чыгар. Ушундай ынтымакка болчу. Чиркей сонун кол чабуулар болсун, мыкты аткаруу болду. Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Өрүк Сарылуу Баткендин өнөрү, таланты Саламат Садыкова эжекебиздин дагы мыкты баягы табит менен тандалган чыгармасы бул. Биздин өзүбүздүн эжекебиз эмгек сиңирген артисти аткарып берди. Ак Суу районунун кызы. Жакшы, мына ушинтип. Анан баягы мына апаңыз ырдап атса, ушундай сонун үнү менен анан кызы деле ырдайт болуш керек деп ойлоп атам, же бийлей эле береби? Негизи ырдайм, бенки эстрадный көбүнчөсү. Бирок көбүрөөк бий жагына абдан кызыгам деген. Жакшы. Азыркы жаштардын табити менен турбайбы сиздики, Ошо бийди биринчи орунга койгонуна таң калам да, бирок үнү аябай жакшы. Анан айтам да, сен ырга эле кетпейсиң деп, бий ач элек деп ошентсем, бийлеп эле туруп алды да. Анан ошо эчак эле ачып берип койсом болмок экен деп ойлоп калам да. Бирок эми азыр деле кеч эмес. Кеч болгон жок, 7 жылда көп иштерди жасап койдук дегендей, алдыга кетишти. Ар бир бий бизде бар да Караколдо, ошо ар бир бий студияларынын бий топторунун үлгүсү болуп калды десе болот. Анткени Мырзайымга карап түздөлүшөт, Мырзайымга карап баягы оңдолушуп, конкуренция деген бар. Ошентип чоң салым кошуп койдук бий жаатына дагы. Бишкек шаарында көп жүрүп калдык. Ал жактан Береке би ансамблі бар, Назик бийчилер тобу бар, жана ошондой эле Миң кыял бар дегендей. Алар менен байланышып турасыңар да? Ооба, бардык. Негизи көбүнчө биз
Кыз кыял деген группалар менен, негизи мен группалаштарым бир окууда окуп бүттүк. ДЭ группалары менен жакшы сүйлөшүп, байланышып, бириз менен орусча айтканда опыт алмашып турабыз деген. Жакшы. Чапар эже, байкасам күчүнөйүм да ооруп атат окшойсуз. Тамагыңыз, сизди ырдатсам кандай болот? Бир үнүңүздү уксак. Бир ырдап берсинчи, мен дагы тамагым чын эле. Мейли. Бирде. Кымбатчанда баягы жугу менен суранабыз го, дайым эле. Жакшы сөз болбоду. Жана башында ошо Бекеринен Майреженин окуучусу, шакерти Чапардан баштадык. Акын менен манас үчүн ар дайым эл баалап, сыйлап келген. Анан ошо Майреже жөнүндө кеп айтып отурсак, биз ал киши менен да үзөңгүлөш болуп чыгышташып калганбыз. Маданият үйүндө иштеген бир кезде ошо эжекебиз. Анан ал адамдар менен мен ошо замандаш болуп, чыгармачылыкта бирге жүрүп калганым мен бактылуу экенмин деп коем. Ошо Майреженин ырын ырдап берейин, карлыкка кыйгым келбейт деген чыгымды. Жакшы, мына арык келсе төргөткөр, акын келсе төргөткөр дейт, Жакшы болот, келиңиз. Тоолордон топ гүлдөрдөй жайнап өскөн, токтолбой кайра келбейт кайран көктөм, туйлатып жүрөгүмдү эңсегениде, туптунук 18 жаш кайда кеткен, туптунук 18 жаш кайда кеткен. Жыл артынан айлар өткөн, жете албай ал күндөрүм айлам кеткен. Жылгадан жылт этет ко кайран жаштык, жылмайган 25 жаш кайда кеткен, жылмайган 25 жаш кайда кеткен. Аяктынан айлар өткөн, ойлосом ал күндөрүм айлам кеткен. 30-да 19-дан кайран жаштык, ордолу 35 жаш кайда кеткен. Ойлонтуп 35 жаш кайда кеткен. Кыш артынан жайлар өткөн, кыя албай ал күндөрүм айлам кеткен. Кылактап кыз келиндер барат өтүп, кылыктуу 45 жаш кайда кеткен. Кырашып 45 жаш кайда кеткен. Башкаларга пайда өткөн, эстесем эстен танып айлам кеткен. Ээрчитип сезимдердин жетегине, ортом 50 жашым кайда кеткен. Ортом 50 жашым кайда кеткен. Соң акырында мыш келбейби, адамзат карлыкка туш келбейби. Айла жок жаз гүлүндөй жашоо солгон, артынан аппак каруу кыш келбейби. Артынан ак сакалдуу кыш келбейби. Мышты деле сүйгүм келбейт, башымды медаларга ийгим келбейт. Тек кана кара баштын камы эмес, мен сизди карлыкка кыйгым келбейт.
Рахмат. Рахмат сизге. Кышты да, мышты да сүйгүм келбейт дедиңиз. Бирок канча жаш берсе дагы дөөлөттү бактылуу жашайлык. Ооба, мына ар бир кимге баягы кимдин жашы айтылган болсо аябай кулак салып олтурду болуш керек. Көрүүчүлөрүбүз дагы сонун чыгарма болду. Рахмат сизге. Ана мындай кат келди. Саламатсыздарбы? Ортодогу жаш кыз жөнүндө дагы бир ирет айтып койгулачы дегендер чыгып атпайбы? Азиза Таалайбекова, Мырзайым бийчилер тобунун жетекчиси. Дагы эмне десем болот? Жигити барбы, жокпу? Ошол жөнүндө го дейм да, тoko терин айтканда. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, бардык нерсени эле айтып койдум окшойт. Ошол мен эң негизги бийди абдан сүйөмүн. Бул жерге мен ушул талантымды ачканына апам чоң ролду ойнойт. Апам дагы айтып кеткендей 8 айына чейин мени көтөрүп боюнда бар кезинде бийлегендиктен мен тилим чыга элек кезде эле Индия бийин билип жүрчү экенмин. Азыркыга чейин эжемден Чыгачы да тили жок болду дагычы, ошо мотивин тарапчы. ошо эжелеримдин даже жууштагыларына чейин эсимде бар да. Баягы Индия чайырдап бийлеген кыз ушулбу деп, ал кезде чачыбыз кыска, жолуктарды башыбызга салып, столдун үстүнө чыгып алып ырдап концерт койчу экенмин. Анан ошол кенедейден бери Тоо терчери жүрөгү оштоп коюнчу. Анан дагы бир тoko тер жери бар. Азиза өзүң айтып койсоң, азырынча турмушка план кое элекмин деген сыяктуу. Ошентип койдук го мен дагы. азыр турмушка план кое элекмин. Мына ушундай жакшы каттар келүүдө. Саламатсыңарбы? Көл таңы, кымбат эже, сизди көргөнүмө кубанычтамын. Аман болуңуз, дайыма ушундай жаркылдап жүрө бериңиз. Ыр тандооңуз мага жагат абдан. Сиз менен кантип жолугуп айланышсам болот? Чыгармачылыгыңызды ушунчалык сыйлап урматтайм. Жана Жыпар эже, сизге дагы ийгиликтерди каалайм. Бар болуңуздар дейт. 422 абонент. Барыңыздар. Мен номеримди берип коеюн, анан байланышсына 703 33 17 20 эле чалсаңыздар, мен өзүмдүн болгон тажрыйбамды, жардамымды берем. Анткени ошо калпайттырбастыр мынакей ошо жаштарыбыздын ар бир ошо кара колдо урчалардын өзүмдүн салымым бар да. Алар ошо жардам сураган учурда же болбосо өзүмдүн тажрыйбамды сураган учурда бөлүшүп, ар бирине жардам берем, баягы көмөктөшүп ошого аракет кылып келем. Жакшы. Эми тилегиңиздер арта берсин, буюрса акырындык менен. Анан сиздин мына концертиңиз 23 февралда өттү. Мырзалардын майрамына карата өттү, куттуктап ырдадыңыздар. Анан бизде могу тамадалар атайын группабыз да бар. Анан ал жактан дагы мына чамынып, ар чуркап, бер чуркап, кымбат эжебизге биз кызмат кылышыбыз керек деп бит жактан колдоо көрсөтүп турду. Тамадаларга дагы ыраазычылык айтып койсоңуз болот, учурдан пайдаланып. Чоң рахмат, жана эле айтпадымбы, ошо жандоочу кийик отряд болуп, ошо менин өнөрүмдү сыйлаган, мени сыйлаган ар бир биздин ошо эме деп айтайынчы, эрке балдарыбыз, Тамадабевич, асабаларыбыз, ошо тойдун асабасы деп. Ошо жигиттердин ар бирине тайзым кылам, бар болушсун, өркүндөр өсүп, ден соолуктары болуп, чыгармачылыктары артып, мен алган сыйлыктар жугуштуу болуп, ошо ар бирине жуксун. Мен жогорку сыйлыктарды алдым, чындыгында Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы болдум, Кылым Баатыр алтын жылдыздуу болдум, маданияттын мыкты кызматкер төш белгисине ээси болдум, Ак Суу районунун атуулу болдум, Ысык Көл областынын атуулу болдум. Жеке эле ал эмес, мына жакында ошо Теплоключенко айыл өкмөтүнүн атуулу болуп атам, ардактуу Октябрь айыл өкмөтүнүн атуулу болуп атам. Анан баары биздики десе мен да бир жактан сүйүндүм, анткени жакшы адамды биздики дейт экен да. Мен өзүм жакшы дебейм, баягы чыгармачылыгымды сыйлап атышат. Биздин кыз биздики деп турган ошо ар бириңиздерге жугуштуу болуп, ошо элдин балдары, элдин кыздары болуңуздар, жугуштуу болсун ошо мен алган сыйлыктар, мен алган сыйлар. Азыр мына төш белгиңизде жазылып турганда эмгек сиңирген артисти депчи. Сиз ушунчалык эмгегиңиз менен элге эч ага эле артист болуп койгон турбайсызбы? Ооба. Элим мага ошо наамды кагаз түрүндө болсо дагы ооз-эки баары мени эл артист деп айтат. Анткени баарына кызматымды, өнөрүмдү тартып алгандан тажабайм. Акча менен чен элет го азыр, конечно, азыр экономика жашоодо жашап атабыз. Бирок мен кайсы жерде чакырса, мен ошол жерге акча жок эле Кудайым берген үнүм турат деп туруп, баары ырдай берем, кызматымды өтөй берем. Бул балким бирөөнө өөн көрүнөт болуш керек, бирок мен ушундай жөнөкөймүн да. Баягы кимдин ырындай, мен ушундай жөнөкөй жигит дегендей, мен ушундай жөнөкөй айыммын да.
сөзсүз түрдө баягы ушундай нерселерди айтсаң элдер кээ бирөөсү туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Бирок баягы адамдын ички жан дүйнөсү бар да, мындай кенен, ак көңүл адам болот. Кээ бир баягы сырттан карап туруп, мен ушул тойго жөн гана жардам иретинде баягы каалоо болот го, бир өзүңчөчү, өзүң түшүнбөй каласың. Анан ушуга бир жардам кылып кетсем деп эметсең, ал кишилердин жүрөгү жылыса, өзүң дагы кичине мындай дагы иш кылгың келип, жеңилдеп бир бууңду чыгарып алган сыяктуу ушундай го. Чыгармачыл адамдын жан дүйнөсүн мен жакшы түшүнөм да. Таарынчак келет, аябай мындай. Ошо мен таарынчагым да жок да, Кашайып. Жок. Анда сиз башкача адам экенсиз. Бат эле жазылып кетем, анан баягы мен негизи эле манасчылардын үй бүлөсүндө төрөлгөм да. Мен атам Элярчис Шабаезов, манасчы, анан тиги Чойке менин чоң атам болуп атат да, Азиз менен Чойке бир тууган. Азиздин уулу Шабай болуп атпайбы, менин атамчы. Анан ошо атамдын бир жакшы кеби бар да, сөзү бар да, ошо учкул сөз болуп кетсе дагы ошо төбөлүп кала турчу сөз да. Мынтип айтат да, жаратканын билген касиетти пендеси тартып ала албайт депчи. Анан ошо жаратканын бизге ушундай жакшынакай өнөрдү берип атса, ушундай ыруу болуп атса, анан биз кантип элге кызмат кылбайбыз? Сөзсүз эле акча эмес да. Кээ бир жерде мындай өзүңдүн өнөрүңдү жөн эле тартып алып койсо болот. Анан ошо. Муну мен баарыңар бекер ырдагыла деген жарым жок. Мен өзүмдүн табиятымды айтып атам да. Ооба, туура. Анан биз дагы эфирибиз дагы соңуна чыгып баратат. Такырдык менен режиссерубуз болгула дей баштады бул жакка. Анан келиңиздер сиздерден. Чет ойлбой калбады деп. Ушундай болуп калды эми. Барыбыз бир тырдап коебу жагында. Келиңиздер эми сиздерге бир каалоо тилек болсун. Кыскача. Мен баштайм да. Ушинтип баштангыч болуп. Ар дайым айтам да, ошо биз эмне деген керемет жерде жашайбыз. Мен башка өлкөлөргө жөн эле эс алганы барганда да ошо Кыргызстанды сагына берем да. Ооруп, эч бир жакшы нерсесин да мындай рахаттана албайм. Биз ушундай бир керемет жерде төрөлгөнбүз. Ошол жерди бизге жаратканым буйрган. Кыргызстан негизи эле бейиш деп айтам, бирок бейиштин төрү ошо көл да. Көлдү ошо бейиштин төрү деп эсептейм да. Күн да аксыдан чыгат да, биз жактанчы. Анан ошо Кыргызстаныбыз өркүндөп өсө берсин. Жана жогоруда мен калкка калуу деп ырдагандай бизге азыр баары бар. Бир гана нерсе жетпей атат, биримдик, ынтымак. Ошо ынтымак каалайт элем жалпы журтчулугубузга. Бир акылман айткан турбайбы, акылман атабыз, ал кезде эчтеке жокчулукта, ошо ачарчылыктан өлүп атканда айткан экен да, биз азыр жакшы заманда өлүп атабыз депчи. Келечек муун оор болуп калат, алар барчылык менен сыналат депчи. Анысыңардай Кудайга шүгүр баары бар азыр. Кийим десең кийимиң, ичем десең тамагың бар, кааласаң ырдайсың, акчаң болсо клип тарттырып алып звезда болосуң. Бирок ошонун баарын көтөрө билип, ошо жергебизге тынччылык, токчулук, аманчылык болуп, деги эле дүйнө жүзүндө адамзатка иман берсе экен жаратканын дейм да. Анткени эмне деген аламат, эмне деген апаттар, согуштарды ошо адамзат өзү эле чыгарып кырылып атпайбызбы? Ошону Кудайым ошондойдон сактасын. Жигиттерибиз, ниетибиз түз болуп, жигиттерибиз, албетте кыздарыбыз намыстуу болсун. Кыргыз деп күйгөн жүрөктөр көп болсун дейин. Жалпы журтчулукка, ар бириңиздердин үйүңүзгөргө бакыт, ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, балдарыңар ыймандуу болсун. Анан ошо бизди ошо таңкы мейман кылып чыгарып аткан сиздерге рахмат. Көл таңына бар болуңуздар, ишиңиздер ийгиликтүү болуп эле, ушинтип чыгармачыл адамдарды элге тартуулап, өнөрүн бөлүшүп жүрө бериңиздер. Рахмат, сөз эмеспи. Чапаржай. Эң башкысы кыргыз элиме, эл журтума тынчтык каалайм. Токчулук болсун, береке болсун, өлкөбүз өнүгүп өскөн мамлекеттердин бири болсун. Кымбатчы айтмакчы, биз эң кооз, эң керемет сонун жерде жашайбыз. Өзүбүздүн да улуттук нарт населибиз менен, кыргыздын каада салтыбыз менен ушундай бир жакшы өнүгүүлөр болсо экен деп ойлойм. Ата бабаларыбыз бизге мурас калтырып кеткен нерселерин дагы кийинки муундарга бир жакшы түпкүрүнөн бир жакшы белек кылып ушуну тартууласак деген тилегибиз, изги тилектерибиз бар. Эң башкысы ынтымак, биримдик, уруш болбосун. Рахмат. Тилегиңиз кабыл болсун. Азиза? Кыргыз элинде тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Ар бириңиздерге ден соолук, узун өмүр каалайм. Жана ошондой эле максаттарыңыздарга жан өрөп талпына бериңиздер.
Рахмат. Жақсы айттыңыз. Мына дүйнөгө күн Япониядан чыкса, Кыргызстанга күн Аксудан чыгат десек болот, Сиздерге чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиремин. Эми өнөр дүйнөсүндө биз биргеликте эле ана мына жыпар жебизди көрүп, көптөрү өсүп келатат аркасынан. Сизге дагы чарчабаңыз, чыгармачылык ээргүү каалайбыз, дагы көптөгөн эмгектерди элим деп жарата бериңиз. Тилегибиз ушул. Атайын алтындай убакытты бөлүп келгениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кырчылар ырдай берсин, бийчилер бийлей берсин. Рахмат сиздерге. Ардактуу көрүүчүлөр, биз болсо азыр убакыттын тардыгына байланыштуу сиздерден келген СМС каттарды дагы окуп тааныштырып коелу. Салам Көлтаңы, мен бүгүн жаз майрамдары менен куттуктаймын жалпысын. Менин бейишим, менин апамды дагы жаз майрамы менен куттуктайм. Өмүрүңүз узун болсун, эч оорубаңыз. Мен сизди абдан жакшы көрөм. Сокулук районунун 1-май айылында жашап аткан Алтын кызыңыз куттуктайт дейт. Мына ушундай. Кийинкиси Кутман таң барыңыздарга, мен Жыпара сиңдиме мактоолорду айткым келет. Көл өрөөнүнөн чыккан биринчи жамакчы, ырчы болуп эмгектенип жүргөнүнө сыймыктанабыз. Кыргыз элинин дүйнө жүзүнө таанытып, айтышка катышып жүрө бериңиз. Бардык мактоолор Алладан болсун, эжең Анаргүл дейт. Мына Анаргүл жесинен келип атат, Жыпар жебизге айтып коебуз. Саламатсыздарбы? Кымбат, ишиңе ийгилик, ден соолукта бол. 10 жылы биздин келинге, 10-чу жылы болуш керек, биздин келинге жар айткансың, быйылкы алган сыйлыгың кут болсун деп Кытай айылынан кат жазып отурат. Жакшы. Кутман таң, саламатсыздарбы? Ысык көл таңы берүүсү ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Жаздын 1-күнү менен бардык кыргыз элин куттуктаймын. Кызыл Суу айылында жашап жаткан жана Богатровка айылына менден чоң салам жолдоймун деп катын жазып отурат. Кийинкилери бар. Саламатсыздарбы? Бекзат мырза, Энчилеш айылынын тургундары алтындай болгон кудагыбыз Жунушова Айгүлдү, кудачабыз Самираны 8-март айымдарын эл аралык майрам менен куттуктаймын деп жазып отурат. Кийинкилери бар. Азыр Жетөгүз районуна караштуу Светлая Поляна айылынын тургуну атабыз Асаналиев Камчыбектин кирип келген 64 жаш курагы менен куттуктаймын. Пайгамбар жашыңыз кут болуп, ырыскы бакыт үйүңүзгө жып толуп, энем экөөңүздөр уул кыздардын урмат сыйын көрүп, мөпөлөп өстүрдүңүз деп кызыңыз Жанара Камчыбекова куттуктайт дейт. Мына ушундай катын жазып отурат. Дагы саламатсыңарбы өнөр адамдары деп Русланова аккордеончу жазып отурат бизге, кымбат эже. Саламатсыздарбы дейт. Сокулук районунун 1-май айылында жашайт. Аты Алтын, куттуктаган кызы Айзат деп жогоруда апасын куттуктаган Айзат кыз экен. Мына ушундай кат. Биз болсо программабызды ушуну менен, ушундай жакшы тилектер менен соңуна чыгаралык. Бүгүн баарыбыз жакшы билгендей эле 2024-жылдагы жаз айынын 1-таңы 1-күнүндөбүз. Куттуу болсун. Эми жаз жарыш кайрадан баягылар башталды. Кетмендин сабын оңдоп дегендей, кайрадан жер иштетүү тытынмай деге башталды. Эмнеси болсо дагы эми сонун мүмкүнчүлүк, аба ырайы дагы жылымыңдап, жылып баштады, каар эрип дегендей. Эми пейлибизге жараша быйыл баары сонун болчудай деген ниет тилекте турган жайыбыз. Көл таң программасы ушуну менен соңуна чыгат. Келерки дүйшөмбүдө таңында кайрадан сиздер менен амандашканча деп